Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү жаңы ушундай жаңылык чыкты. 1-июлда Финляндия ядролук куралды Финляндиянын жергесинен өткөзүүгө, жеткирүүгө уруксат берди. Бул бир чоң жаңылык, анткени Финляндия жаңы НАТОга кирди. Орусия Украинага НАТОга кирипкени жатат, биздин коопсуздукка коркунуч жаратканы жатат деп согуш менен кирген болчу. Бирок ошондо Финляндия менен Швеция нейтралитетте турушкан, эч качан кирбейбиз деп Орусияга да беришкен. Анан эгерде Орусия эч кандай мындай ачуулануучу чоң иштерди кылбаса, биз деген эч качан андай кадамдарга барбайбыз деп жатышкан. Бирок дал ошол, мисалы үчүн, Орусия айткандан кийин, ушундай киребиз дегенден кийин, анан албетте ошол Финляндияда, Швецияда шашылыш түрдө ошо НАТОнун мүчөлүгүнө киргенге аракет кылышты дагы. Анан Орусиянын Украинага болуп жаткан согушун көрүп, калган НАТО мүчөлөрү тез Финляндия менен Швецияны кабыл алышты НАТОго. Ошентип Орусия расмий түрдө ошол Украина НАТОга кирбесин, немесе НАТО биздин чек арага жакындап атат деген деп ошол биз кол салып атабыз, ал аракетти артка чек болтурбаганга деген аркасы менен нак түрдө өзүнүн эки кошунасын НАТОго түртүп салды, киргизип салды да. Ушундай туугандар, элестеткиле. Анан биринчи орундагы жаңылык бул деген Зеленский Орусияга басымды күчөтөм деп чыкты. Жана ошо толугу менен 40 күн ушундай басым, саясий басым жарыялайм деди да. Атайын аскердик операция жарыялайм деди. Эми Украина атайын аскердик операцияларды Орусияга каршы жарыялап жатыр да. Анын эмнеси ичинде бар, ошону бир сыйра карайлы. Негизги окуя бул деген таасир операциясы деп аталат. Муну расмий билдирүүлөр, детальдар аз, бирок саясий сигнал абдан катуу болду. Мындай катуу кетчү эмес эле Украинанын ага алы жок эле да, ушундай нерселерди айтканга. Эми алы пайда болуп калыптыр, андан сырткары сөзү да катуу болуп калыптыр да. Зеленский СБУ үчүн агрессор мамлекетке каршы 40 күндүк таасир операциясын бекиткенин билдирди. Жана максаты Россиянын согуштук аракеттерден токтотууга мажбурлоо да. Анан ошол маалымат бүгүн тарап жатат. Анан билдирүү жасалган күн ошол 25-июнь болду да. Мындай эле бүгүн канчасы болот, уже 28 болот, ошол 25-июньдө айтышты. Анын негизги аткаруучу СБУ болуп атат да. Бул деген Украинанын коопсуздук кызматы. Анан Reuters да аны айтып атат. Бул деген Медуза деген да басылмада ошол нерселер жазылып атат да, биринчи булактарда карасам. Анан медиа формулировкасы өтө күчтүү. Анан медиа формулировкалар блогерлер Украинаныкы, башка өлкөлөрдүкү, АКШныкы, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдүкүн жана Украинанын тарапташтардын айтып атат. Зеленский Орусияга 40 күндү тозокту жарыялады дейт да. Анан бул деген мындай катуу айтылса дагы, нак Зеленскийдин өзүнүн айтканы таасир операциясы деп аталган болчу да. Эмне белгилүү, 40 күндүк мөөнөт бекитилди Зеленскийдин буйругу менен. Алыс жана орто аралыктагы санкциялар айтылды. Бул эмнени билдирет? Блогерлердин тилинен, аскер блогерлердин тилинен которгондо, серепчилердин тилинен которгондо, бул деген украиналыктарга албетте. Бул деген орто жана аралыктагы ата турган ракета жана дрондорду колдонуу дегенди билдирет да. Ошентип, мисалы үчүн, нефтке АКШ жана Бириккен Улуттар уюму санкция салса, же нефт токтотсун, сатпасын десе, Орусияны тоотуп да койбойт. Ошол нефтти токтотуш үчүн ракета менен ошол НПЗге согуш керек. Бул эң таасирдүү санкция деп ошол украиналык блогерлер айтып атат да. Дрондор жана атайын операциялар өзөк болуп көрүнөт. Бул операцияда анткени аскерлер Украинада аз, мобилизацияны толук түрдө Зеленский эмги чекте жарыялабай жатат. Орусияны туурап да. Орусия болсо толук мобилизацияны жасап баштады, бирок ал мобилизацияны расмий да жарыялабай атат. Расмий эмес түрдө азырынча регион менен, шаар менен баштап атат да ошол толук мобилизацияны, бирок расмий түрдө эчтеке дебей эле ал жөнүндө. Анан күн сайын сокку болот деп расмий айтылган эмес, албетте, Зеленский тарабынан. Ошон үчүн көп саясий серепчилер айтып баштады, Зеленский эмне 40 күн тынбай 1000 дрон менен согуп турабы деп. Анткени ошол кечээки күнү деле 1000 дрон менен сокту, ар кайсы региондорго, Волгоградка да сокту. Анан алардын көбүн ПВО токтото албай койду, анткени ошол дрондор, ракеталар буйтап сокту. Ошол ракеталар да колдонула баштады. Орусиянын аймагындагы ошол тааныштар айтып атат, ракеталык чабуул күтүлүп
күтүлүүдө деген массалык маалымат каражаттарда ошо айтылган экен да, ракеталык кооптонуу деп, ракетная тревога деп айтылыптыр да, ошо Москвада, башка жерлерде. Украиналыктар Фламинго 4 деген ракеталарын колдоно баштаптыр. Бирок балким 3 күндөп согобу, же балким бир жумасына бир согобу, ушинтип 10 000 дрон менен, же ар бир 2 күн сайын согобу, же күндө согобу белгисиз да. Бирок кээ бир серепчилердин айтуусу боюнча бүгүнкү күнү Украинага ушул куралдардын дааналары лимитсиз берилип жатат АКШдан жана Евро биримдиктен. Жана өзүнүн Украинанын өндүрүштүк күчү 7 миллион дронго жана ракетага жетти. 7 миллион дрон ракетаны жыл сайын жасалат. Өткөн жылда 4 миллион жасаган да, бул жылда эми 7 миллион жасайт экен. Анан токтоо албетте бул жаңы толук масштабтуу фронттук чабуул эмес, контр чабуул эмес. Көбүрөөк Орусиянын тылына жана согуш ресурстарына асимметриялык басым. Асимметриялык согуш деген эмне? Бул деген баягы 10 миллион доллар турган танкыга 5 000 доллар турган дрон түшүп калып, ошол танкты өртөп салуусу. Бул асимметриялык согуш деп жаңы ошо аскер серепчилердин тилинде сөз пайда болду, түшүнүк пайда болду да. Асимметриялык согуш деген бул деген теңме тең эмес согуш деген сөз да. Мисалы үчүн ошол 2 000 доллардык дрон учуп барып туруп килейген баягы 12 000 же 15 000 доллардык тик учакты согуп түшүргөндө да. Ошону түшүндүрөт. Анан муну албетте блогерлер, медиалыктар айтып атышат, 40 күндүк тозок кылат, Зеленский жарыялады дейт, кыздыруу дейт, басым деп айтып жатышат, ушундай сөздөрдү айтып жатышат албетте. Анан басымдын логикасы тыл, күч, май, логистика, 3 нерсе да. Мен деген бир роликтерде айттым элем, согуштарда кайсы мамлекет утат деп. Логистиканы өтө жөнгө салган мамлекет утат деп айткам да. Анткени ушу Наполеон айткан, Отто фон Бисмарк айткан, Клаузевиц айткан, Рим империясы да аны билген да. Мисалы үчүн Рим империясында ошол көп Анаксимандр, Анаксагон дегендер гректердин арасындагы, Римдин өзүндөгү Флавий, ошол Марк Тулий жана ошол Ципион, ошол кишилер ошол стратегияларды айтышкан. Эми Сун Цзы деле өзүнүн китебинде айтканда, согуштун мындай майын чыгаруусу же болбосо согуштун кандайдыр чеберчилиги деген китебинде ушинтип жазган. Эгерде сен согуштан утайын десең, 1000 алтын сом, баягы 1000 алтын Кытайдын сомун кетиришиң керек бир күндө дейт. 10 000 алтын сом кетиришиң керек бир күндө. Эгерде ошондой чыгымдарды көтөрө алсаң, сенин мамлекетиңди көтөрө алсаң, анда согуштан жеңесиң дейт да. Бул эмнени билдирет кыскасы? Согушту жеңиш үчүн аскерлердин духу өзгөчө бир сөз да. Жакшы аскердин болушу жакшы, техниканын болушу жакшы, бирок анын баары нөл да, эгерде камсыздоо болбосо. Анткени заманбап жаңы согуштарда бир гана, мурунку илгерки согуштарда дагы камсыздоо жана ошол согушуп жаткан өлкөнүн экономикасы жеңет да. Эгерде камсыздоо убагында аскерге тамак бербесең, бензинин куюп бербесең, атын токуп бербесең, дегенде жебесин салып бербесең саадагына, ошондо ал аскериң жеңилет, эртели кечпи духун көрсөтөт, согуштук духун, укмуштуудай кандайдыр баатырдык кылат, бирок өлөт, жоголот. Дал ошондой эле азыркы согушта да логистика кимдики жакшы болсо, мисалы үчүн Украинанын логистикасы 52 өлкө камсыздайт да. 53 эми АКШ кайра кайрылды. Мурун ошол Рамштайн базасында Германияда 60 өлкө катышты эле. Азыр болсо 52 калган. Азыр АКШ кайра келип 53 өлкө кайра катышып атат, жардам берип атат да. Украинанын достору көп, Украинанын тарапташтары көп жана логистикалы ар кайсы өлкөлөрдөн келип жатат да. Орусиянын ошол союзниктери өзүнө окшогон кашкырлар да. Мисалы үчүн ошо дагы эле Кытай Орусияга жардам берет, бирок жардам бергени менен карап турат да, мындай кандай аман каласыңбы, өлөсүңбү, кандайсың өзүң, кана иштеп көр деп. Түндүк Корея ал кичинекей мамлекет. Анын сателлит мындай союздаш өлкөлөр бар ОДКБнын ичинде, анын ичинде биздин да мамлекет. Бирок мындайын айтканда, Орусиянын логистикасы, фронттун жанындагы логистикасын дал ошол бүгүнкү күнү бута болду, Украинаныкы жана ошол логистикасы толук бузулуп атат да. Ошол мунай иштетүүчү заводдорго сокку мунайды алып келишин чектетип атат. Бул нерсе дагы бизге да ошол таасир кылып жатат да. Мунай базалары жана терминалдары ошол негизги бута Украинаныкы. Анан дагы ушуну айтканда,
аскердик өнөр жай объектилери жана логистика жана көпүрө магистралдар болуп атат да. Мындай соккулар Орусиянын күйүүчү чумай чынжырын ремонт мүмкүнчүлүктөрүн калыбына келтирүү техниканы жана абадан коргонуу ресурстарын чыгалууга түртөт. Бул деген эмнеге алып келип жатат бүгүнкү күнү? Бул нак түрдө баягы фронттун кырындагы бычактын мизиндеги аскерлердин тамак ашы жок, бензини жок, жаңы техникасы жок, эски техникасы, сынган техникасы ремонттолбой жатат, ок дары жеткирүү кечигип атат. Бул деген сөзсүз жеңилишке алып келип жатат да. Азыр украиндиктерди атака кылып аткан армия дагы эле күчтүү. Украиндиктер дагы эле артка чегинип атат, дагы эле жерин калтырып атат. Дагы эле орусиян аскерлер аз-аздан 10 метрден, 5 метрден бирок алдыга жылып атат. Өзгөчө Купянскта ушундай абал. Бирок Купянскдагы аскерлер бир маалда айта баштады, патрондор жетпей калды деп, келбей калды деп, дистрибуция, логистика сынып атат деп айта башташты да. Ошол Орусиянын ичинде өзүлөрү 1917 жыл болгону жатабы, жаңы Пригожиндин кайра козголоңу болгону жатабы. Армия азыр деген эгер силер армияга камсыздоо кылбасаңар, кайра силерге курал көтөрөт деген сөздөрдү айта баштады. Өтө кооптуу сөздөр, албетте. Орусия талкаланса ким билет, баягы бир нече республикага бөлүнүп кетсе, ошол ядролук куралды колуна кармаган армиялык бөлүктөр эмне кылат? Бул деген дүйнө жүзү боюнча чоң маселе да. Ошондо өлкө талкаланып кетсе, ушинтип логистика бузулуп, революция болуп кетсе, ядролук дүрмөттөр кайсы өлкөгө барат? Иранга барабы, Израилге барабы, каяка барат? Америкага барабы? Кыргызстанга келе каяктан аны сакташат? Ошо Хакасия, Сибирь, алыскы чыгыштагы ошол ядролук комплекстер, алар эмне кылат? Анын кандай болот? Америкалыктар аны басып алабы? Же болбосо алар атабы ошолорду? Же ошол жаңы түзүлгөн 32 республика, Орусиянын ичиндеги ушундай божомолдор бар да, 32 бөлүккө бөлүнөт деп. Алар ар биринде ядролук курал болуп калабы? Суроолор көп. Ал 32 республика биз менен кандай иштешет, Кыргызстан менен? Бири-бири менен согуша баштайбы? Бири-бирине атомдук соккуларды кылабы? Же дос болуп калабы? Хакасия бизге кайра кошулабы, анклав бололу деп? Же кандай? Же Хакасия жок, биз улуу хакастарбыз, Хакас кыргыз эмес деп ядролук курал менен отуруп алып, ошол жерден анан супердержаванын кичинекей шайтаны болуп калабы? Кандай болот ушул нерсе да? Андан Кыргызстанды чанып, баягы кайра тескерисинче Казакстан менен Кыргызстан менен согушабы Хакасия, Бурятия? Же биригеби? Же Кытай басып алабы? Суроолор көп, бүт сценарийлер жаман да. Анан бир да сценарийинде жакшы мындай чечим жок. Бирок ошо нерсеге баратат да. Анан ошон үчүн логистиканы согуу өтө Украинага мындай эффективдүү эффект берип атат. Анан Зеленский дагы бүгүн айтты, Титан баррикады заводуна атышыптыр Фламинго FP5 менен. FP деген сөз бул Firepoint деген сөз да. Ошол Зеленский Фламинго менен аткандан кийин ошол заводдо аябай кооптуу нерселер жасалат экен да. Аякта Ярс системалары жасалат. Аякта ошол рубеж системалары жасалат. Булар эмнеге керек? Булар орешникти атууга колдонулган баягы ракеталык комплекстер да. Ошого тийди Фламинго. Орусиянын бийлиги айтты, ошол Украина террористтик мамлекеттин алыска атуучу ошол реактивдик баягы колдонмолоруна каршы ийгиликтүү чаралар көрүлдү деп айтылып атат да. Бирок интернеттен тарап атат жаман видео. Ал чаралар кандай көрүлдү? Кээ бир тамашакөйлөр айтып атат Украина тарабынан, Орусиянын расмий ушу заводдору өзүнүн денеси менен, өзүнүн имараты менен биздин ракеталарды сокту, тамашалап атат да. Анан ошол 10дон ашык жаракат болгону айтылды, 5 ракета тийди деп айтылды. Ошол AP маалыматтык ушундай каражат маалыматына ылайык Волгограддагы Титан баррикады өнөр жай комплексине, объектисине сокку тийип, ал өндүрүш объекттери жабыркаган. Орусия менен аскердик өндүрүшкө басым катары көрсөтүүдө, Украина ошол Россиянын аскердик өндүрүшүнө басым катары көрсөтүүдө, ВПКны жоготобуз дейт, жок кылабыз деп атат. Андагы ушу Зеленский Волгоградда заводко сокку болгонун айтты. Волгоград НПЗ май айындагы соккудан кийин ишин токтоткон болчу, бирок Волгоград НПЗ болчу да. Бул болсо Титан баррикады деген заводдо, ошол заводдо мындай ядролук куралды жеткирүүчү ракеталар жасалат. Эми булар дагы жабыркады да. Бул да өндүрүш жабыркады.
орешникти жасаганга кыйыныраак болуп калып атат да. Орешник деген эмне бул? Менин түшүнүгүм боюнча массалык маалымат каражаттарынан окусак, бул деген Советтер Союзундагы жасалган ракеталар азыр аларды кичине модернизация кылып, баягы Ярс комплексине илишлештирип, 2 ступенин чечип, рубеж деген ошо менен атып атышат да Украинаны. Бирок ошол эгерде Титан баррикад заводуна тийсе, демек орешниктер кайра өндүрүлөбү? Чоң суроо. Анан 40 күн психологиялык жана инфраструктуралык басым кылабыз деп жатат ошол Зеленский. Бул кампаниясынын максаты фронттон тышкары тылдын баасын көтөрүү, баягы тылдын мындай камсыздоо ыкмаларын азайтуу да. Ыктымал инструменттер кайра эле алыс аралыктагы соккулар, атайын операциялар, санкция, тилий жана маалыматтык сигнал деталдары алдын ала ачыкталбаса дагы ошону баягы ойлонуп атабыз да. Булар деген басымды күчөтөт, анан кандайдыр бир саясий эффект алып келиши ыктымал да. Саясий эффект бул деген же Орусиянын элитанын арасында төңкөрүш болуп кетет, же Орусия ядролук курал менен согот, же согушту токтотолу деген, согушту тоңдуралы деп сунуш кылат да. Бирок Зеленский мисалы үчүн эгерде ошо Стамбульский, ошо Лавров, анан Песков айткандар боюнча, Захарова айткандар боюнча, Орусиянын алар айтышканда, биз деген Стамбулдук форматка кайтарганга даярбыз, биз дайыма даяр болчубуз деп Лавров айтты да. Тескерисинче Украина тарап эч качан биздин тынч ушундай сөздөргө ынанган эмес, ошон үчүн маселе Украинада деп айтышкан да. Украиналыктар болсо айтып атат, биз Стамбулдук форматта ошол Украина бүт өзүнүн жоготкон жерлерин калтырып, эчтекесиз кетмек, аскерин азайтып, камсыздоону токтотуп, аскердик көндүрүштү токтотуп, биз аларга барбайбыз дейт. Азыр болсо бизге башкачараак, кызыгыраак болуп атат. Толугу менен өзүбүздүн шарттарыбызга турабыз. Толугу менен 91-жылдагы ошол чек араны кайтарасыңар дейт бизге. Ошол басып алган жерлерди Крымда кайтарылат, ошол Донбасс, Луганскта кайтарылат, жана Орусия артка кетет армиясы. Анан ошол Орусия Курск жана Белгород аймактарында ушундай атака кылуучу атайын инфраструктураны дагы демонтаж кылат, демилитаризация кылабыз деп украинцтер тескерисинче айта башташты да. Анан Зеленский да айтып атат, кызыктар эмесмин дейт ушундай сүйлөшүүлөргө да, тынчтык сүйлөшүүлөргө Орусиянын шарты менен. Күтүлгөн эффект ресурстарды бөлүп жарат. Украина Орусияны фронттон тышкары дагы коргонууга мажбурлагысы келет. Анан энергетика, ВПК, логистиканы бузганда ПВО ресурсу саясий басымды чогуу жасайт да. Натыйжада түздөн түз ошол аскери майдандагы жоготуу гана эмес, ошол ремонтко кеткен убакыт, күйүүчү май жеткирүү жана ПВОну кайра жайгаштыруу, калыбына келтирүү, өндүрүү ошол аркылуу билинет деп айтып жатышат да ошол украиналыктар. Ага аз келгенсип ушул Финляндиянын президенти Александр Ступп деген ошол 17-июнда парламенттин тыюунун алып салды. Парламент тыюу болгон болчу, ал тыюу боюнча Орусиянын басымы менен мурун алар эч качан ошол Финляндия жана Швеция НАТОго киришпейт жана ядролук куралды жайгаштырбайт деген эки мамлекет ушундай Орусиянын басымынын аркасы менен СССР анан кийин Орусиянын ушундай чечимдер кабыл алган. Ал эми Ступ болсо эми айтып атат, кайра жок, аны жокко чыгарабыз дейт да. 1-июлдан баштап жаңы норма күчкө кирет. Бул эмнени билгизет? НАТОнун ядролук куралдары эми ээн эркин Финляндиянын жергесине кире алат да. Финляндиянын, Орусиянын чек аралары жанаша, жана Финляндиядан Петербургка чейин 100 километр согуу. Москвага чейин да алыс эмес да. Башка Финляндиянын караса ошол көптөгөн Орусиянын региондоруна сокку кыла алат да. Финляндияда жайгаштырылган ядролук курал. Ошондой деп атат. Анан бул деген албетте 1-июлда мыйзам күчүнө кирет. Ага 125 парламентарий макулдугун берди, 61де кайра добушун алды. Анан негизи бул жерде нюанс бар да. Бул деген бир гана уруксат жайгаштырылды деген мааниде эмес. Финляндия өз аймагында тынчтык мезгилде ядролук курал кармоону пландабай тургандыгын айтты. Бирок ушул эски тыюу 1987-жылы кабыл алынган, ядролук түзүлүштөргө катуу чектөө болгон. Финляндия Орусия менен эч кандай кагылышууга же ошол кездеги СССР менен душмандашууга каршы чыккан болчу. Анан жаңы мүмкүнчүлүк болду. Азыр кризис согушка НАТО алкагында юридикалык жол ачылды. Украинага Орусия кол салганы менен ошо Финляндия кайра корко баштады Орусиядан. Булар деген тынчыбайт жана Финляндия согушкан 1938-жылы. Сср менен ошондо
жеңилген, бирок СССРге бул аябай кымбат согуш болгон. Ошонун аркасынан Гитлер көрүп алып, силер деген 1,5 миллион адамды жарадар кылып туруп, ошо 250 000 адамды жоготуп, анан Финляндия 25 000 эле адамын өлтүргөн турбайсыңарбы силер, алсыз турбайсыңар деп Гитлердин СССРге каршы мындай кандайдыр бир ой пикирин жараткан да, булар алсыз турбайбы деп. Дагы ошол финдер ушундай катуу сокку кылган, мисалы үчүн СССРге. Ошондон бери бирок СССР жеңген, анан жеңип туруп Карелияны басып алган Финляндиядан. Анткени 94 километр Петербургтан буфердик зона бизге керек деп Сталин ошо кезде катуу ушундай чечим, басым кылган да. Анан Финляндия ага макул болгон, бирок замат деле Гитлердик Германияга ошол өнөктөш боло калган. Бул орустар бизди Отто Кусинендин жардамы менен баягы орус СССР койгон. Ошол кездеги Финляндиянын жаңы коммунисттик президенти болмок да, отуруп алып туруп. Бирок ошол Отто Кусиненге каршы чыгып, Карелияны берип, бирок ошол Финляндияны толук басып алган атат деп, ошол Маннергейм, биринчи Финляндия президенти, Гитлердик Германия менен өнөктөш, аргасыз өнөктөштүккө өткөн да, чогуу. Азыр болсо ошол финдар айтып атат, азыр Украинага кол салды, Украинага кол салгандан кийин Будапешттик меморандумду бузду, эл аралык мындай өзүнүн мыйзамдарын, милдеттемелерин Орусия бузду, эми биз деген ядролук куралды өзүбүзгө жайгаштырганга уруксат беребиз деп айтып атат. Бул жайгаштырганга эмес, мындай өзүнүн территориясынан өткөзгөнгө деп атат. Бирок жайгаштырганга деген эле тең да, менин оюм боюнча. Финляндия ядролук курал бар деген далил жок бүгүнкү күнү, бирок ядролук курал кимде бар? Британияда бар, Францияда бар, АКШда бар да. Финляндия эми НАТОнун мүчөсү, демек расмий түрдө эми Финляндия ошол НАТОнун куралдарын өзүнүн өлкөсүнө жайгаштырганга мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды. Бул Россия Финляндия чек арасынын узундугу 1340 километр. Песковдун негизги формулировкасы бул өтө аялуу нерсе дейт. Москва муну инфраструктурасына чек арага жакындашын катарын баалайт НАТОнун. Супер стратегия кылыптыр Орусия, ошол Украинага НАТОну алыстатыш үчүн кол салды эле, бирок Финляндия менен Швецияны чочутуп алды. Финляндия менен Швеция эми НАТОго кирди. Эми НАТО Орусияга өтө жакын. Ошол эле Петербургка 94 километр, элестеткиле. Кремль эгерде Финляндия ядролук курал жайгаштырса, Орусия тиешелүү чараларды көрөт жана бул Европада чыңалууну күчөтөт деп билдирди да. Песков да билдирди. Финляндия жана НАТО муну агрессия эмес, токтотуп туруу жана кристик даярдык деп түшүндүрөт. НАТО айтып атат, биз деген Орусияга ядролук куралды мээлебей элебиз дейт. Жок, биз бир гана ошо эгерде абал жаман болуп кетсе, эгерде Орусия чын эле ядролук куралды колдонобуз деп калса, биз анда ошо Финляндиянын жергесин жооп же болбосо токтотуучу мааниде, баягы Орусияны ядролук куралды атуудан токтотуучу мааниде ядролук куралды жайгаштырышыбыз мүмкүн дегендей болуп атат да. Бул деген элестеткиле, дүйнө ошондой заманга жетип калдык туугандар, ошондой заманда жашап атабыз. Жыйынтык эки параллелдүү Орусияга басым линиясы болуп атат. Украина Орусиянын тылына НАТО түндүк флангтагы токтотуп турууга басым жасоодо да. Анан албетте бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Зеленскийдин 40 күндүк операциясы расмий анонс, бирок даталары жабык да, маалыматтары жабык, кандай аны өткөрөт жабык. Финляндиянын мыйзамы ядролук куралды дароо жайгаштыруу эмес, НАТОнун алкагындагы юридикалык даярдык. Эртең балким НАТО ядролук куралды алып келип калса дегенге да жатат. Волгоград сыяктуу тылдагы ошол өнөр жай, аскердик өнөр жай комплексинин жана мунай объектилеринин басымын символуна айланды бул нерсе. Орусия муну коркунуч катары айтып, анан жооп чараларын жасаганы эскертүүдө, бирок кызыктуу да, ошо кандай жооптор болот? Орешник менен согобу дагы, же эмне менен, же Сатана менен согобу? Сатана бүгүн иштейби? 100 жылдай болуп кетти го ушул ракеталарга, же канча 70-60 жылдай. Алар иштейби? Топ-элемдер иштейби? Суроолор көп да, анткени элестеткиле, бунун баары Советтик Союзунда жасаган, Орусия муну жөн эле колдонуп келаткан, аны улам жаңыртыш керек да. Мисалы үчүн АКШда ошол мурунку ракеталарын баягы жасап, модернизация кылып, жаңы ракеталар жасашкан да, ошол Trident ракеталарын жасашкан. Жана эң жаңы ракеталар жасашкан бүгүнкү күн Minuteman деген. АКШда ошол 5000ден 11000ге чейин жаңы ракеталар бар, ушуну ядролук куралдарды колдонгонго да. Британияда жаңы кылды ядролук бомбаларды бомба түрүндө жасашты да, жаңыртылды, термоядердик бомбалар жасашты. Термоядердик бомбалар билесиңер жарылганда радиациясы аз болот, бирок жерге болгон зыяны
чоң болот да, кадимки ядердик бомбага караганда. Ошондо термоядердик бомба теоретикалык түрдө бул деген ошол Орусияга алар колдонсо, Орусияда кыска эле мүнөттө кайра жашаса болот, уулануу аз болот. Бирок уроолор, шарлар жок болуп кетет да, кадимкидей чаң болуп кетет. Ошол термоядердик бомбаларды Британия жаңылатты да, Орусия жаңылаттыбы, ошол чоң суроолор да. Анан албетте булактар Reuters, Medusa, Reuters Energy, BBC ошол жерлерден алдык. Орусиянын өзүнүн булактарын окудук. Анан албетте ошол бүгүнкү күнү абал ошондой да жалпы. Эгерде мындайын айтканда, Финляндия тынчтык мезгилде ядролук курал жайгаштыруусу планы жок деп кайра айтып атат. Бирок мүмкүн туугандар. Анан менде эң кичекти кээ бир ошо биздин жарандарыбыз, биздин өлкөнүн ичинде, балким Орусияда келип алып комментарийлерге жазып атат. Алдабачы, эмне деп атасың, бензин дефицити жок деп. Бирок башка Орусиядагы жарандар, биздин туугандар, ошо иштеп жүргөн балдар, алар жазып атышат да, ошо комментарийлерин бир сыйра карап коелу, комментарийлерге көз жүгүртөлү. Нур деген көрүүчүм жазып атат. Москвада чындап бензин тартыш боло баштады. 20 литрден ашык бербей калды дейт. Кечээ жазып атат. Бүгүн 8 саат мурда жазып атат. Москвада да бардык эле АЗСТде очередь, айрыкча Роснефть АЗСТде чоң очередь, ограничение 60 литр дизель топлива, бензинди билбейм дейт. Бул Эшмамат жазып атат. Бүгүн эртең менен ишке келе жатканда автобус менен келе жатсам, Лукойл заправкасында да бензин тартыш экен. Жол пробка болуп тур Москвада. Мынакей Жаныбек Газиев да жазып атат, жакшы жаңылыктарды айтат деп. Жамиля Дотуева күйүүчү май кымбатташы $200 дагы жогорулайт деп айтып атат. 92 бензин Москвада 64,2ден 65 рубльге чейин дейт Мунарбек Сыдырбаев. Мени тууралап атат. Рахмат туурлаганга. Москвада бензинге очередь, Москвада иштейм күндө очередь дейт. Ошол Талант Юлдашев. Байыл Бакаев мисалы үчүн айтып атат. Ассаламу алейкум. Подмосковьеде бензин криз болуп атты эле. Кечээ Москванын центрине чейин жетти. Кезекте туугандар көп дейт. Дагы көрүп атасыздар. Кечээ досум Муситбеков дейт. Россия заправкага бир нече километр кезекте туруп чалды. 30 литрден ашыкча бензин бербей жатат дейт. Баасы 150 рубль экен дейт. Ушундай маалыматтар болуп атат. Мынакей Питерде литр 100 рубльге чыкты дейт Акимова же. Ягодник 111 айтып атат. Мен именно Подмосковьеде, Ногинскийде 3 айдан бери иштеп жатам күндө. Машина ишке барып келебиз, ар дайым күйүп жүргөн заправкалардан 2-3 күндөн бери бензин жок дейт. Радбек Курманалиев жазып атат. Москвада бензин очередь дейт. Бензин жок кымбат. Ооба мекениңиз тынч болсун дейт. Кетет окшойбуз дейт да. Мынакей Рома жазып атат. Мен Москвада такси кызматында иштейм. Бүгүн 27.06.2026 таңкы саат 04:30 баштап 1 саат күтүп анан бензин куйдум дейт. Бензин жок, заправкалар жабык, же только дизель топливо бар дейт. Анан ошол мындан дагы ошо бензин боюнча эле комментарийди окуйлу. Муслим Сары жазып атат. Эскен салам, мен Эмиль КГИ, мен Читадамын, бензин проблема. Очередь колонна километр дейт да. Ошол дагы эмне деп атышат да, мисалы үчүн Россиянын Сибиринде очередь бар, бирок канча көп машина тизилген жерлер жок дейт. Бензин баасы 92,65 рубль, 95,68 рубль. Кээ бир жерде бензин жок, жабык заправкалар дейт. Ошондой туугандар, комментарийлер бир топта, мисалы Москвада Нурайка жазып атат. Кээ бир заправкада 1,5 километрге чейин кезек пайда болду. Күндөн күнгө көбөйүп атат, баалар асманга учуп атат дейт. Бензин жок болсо узун кезек болуп атат, заправка издеп жүрөм дейт. Анан таксиде иштейм, такси баасы арзандагандан арзандап атат, бензин кымбаттагандан кымбаттап атат дейт. Анан ошондой маалыматтар болуп жатат да. Мынакей Шерказы Кадыров айтат. Бензин боюнча мага ишенгиле, бензин Москвада жок, заправкалар жабык, кечээден бери заправка кыла албай иш токтоду дейт да. Мынакей туугандар ушундай болуп атат. Көрдүңөрбү, электромобилге отуруш керек окшойт, гибридке отуруш керек окшойт. Гибрид деле жаратпай калат, эми электромобилге отуруш керек окшойт. Анткени мунун баарын калыбына келтиришке бир топ убакыт кетет да, 5-6 жыл керек тынчтык жарыялагандан кийин ушул НПЗлардын кайра ишке киргизишке инвестиция керек болуп калат да. Москва Астана менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатышат экен. Казакстанда 50 000 тонна АИ-92 бензин сатып алуу боюнча бензинге бизге эле эмес, Орусиянын өзүнө да жок окшойт чамасы дейт. Ушундай туугандар, кандай ойдосуздар, эмне деп ойлоп атасыздар? Тынчтык аябай чоң мындай күмөн санатып жатат да, өтө көп мындай коптуу нерселер болуп жатат. Бирок биз деген баягы аламатты күтө бербей иштешибиз керек.
бизнес жасашыбыз керек. Ошон үчүн сиздерге бизнес план керек болсо, сиз ишкер болсоңуздар, анда видеонун сүрөттөмөсүндө телефон бар, WhatsApp бар, ошого жазыңыздар. Анткени биз сиздерге мисалы үчүн кредит тартканга банктардан, же болбосо инвесторлордон инвестиция тартканга, же ушул эл аралык фонддордон каржылоо тартыш үчүн бизнес план, ТЭО жана башка ушул сыяктуу документтерди жасап бере алабыз. Базарды изилдеп бере алабыз, көп тилде жаза алабыз да, англисче, кыргызча, орусча, кытайча же башка дагы тилдерде жазып бере алабыз. Ошондуктан кайрылсаңыздар болот. Бул көйгөйдү чечип беребиз. Өтө профессионалдуу деңгээлде жасайбыз. Анткени 21 жылдан ашык ушул иш менен алекпиз. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу, экономист, бизнес план жана ТЭО жазган боюнча адис. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментариңерди видеонун астына жазгыла.